Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов 27 сентябрь күнү 8 айлык отчетун берип жатып, кызматтан кетээрин билдирди. Губернатордун иши бүт жалпы болуп аткан ишти координация кылуу. Мен өзүмдүн убактымды кетирбей, элибиздин убактысын кетирбей, ушул мага жүктөлгөн ишеничти аягына чыгара албагачыма көзүм жеткен үчүн мен бүгүн өз каалоом менен арызымды жазып бердим. Бүгүндөн баштап мен Кудай буйрса мындай эмгектик мындай эргөө мындай өзүнчө эс алып өзүмө дагы ушул жергиликтүү бийлик кандай болуш керек жөнүндө мен изилдөөлөрүмү токтотпой, ошондуктан эч сиздер менен бириңиздер менен дагы сенменге келген жокпуз. Эскерте кетсек, Алтынбек Сулайманов Ысык Көл областынын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп ушул жылдын февраль айында дайындалган. Ал эми 28 сентябрь күнү бул кызматка Ильяс Иманбетов дайындалды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71 беренесине ылайык Ильяс Иманбетов Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болду. Буга чейин ал каржы министринин биринчи орун басары болуп иштеп келген. Чолпон Мурзалиева, ТРК Волна, Ысык Көл.